Gece geçince Ahmet Kedibek tarafından ошол Сетиризбековдун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул туура эмес маалыматтар эч кандай Сетиризбековдун схемасы Ахмат Кедибек көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай коомчулукка бир мындай ишенбейчүлүктү туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Ахмат Кедибекти чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кечээ Текебаевдин баягы кол салуусу Текебаевге болгон. Ошол Ахмат Кедибековдун чакырылышы көп эми бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Жок, эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Ишкешевке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы алыш аягынча тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз жана тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1де жолугушуу аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар кыргыз тарап бир адамды, тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана коопту сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы колдон жанагы колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. 70 киши жана ошколор менен жүргөндөр боюнчачы алар эмне кечээ Текебаевга кол салган. Кол салуу боюнча Текебаев кол салынган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катай келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жок тартылат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттык партиясынын мүчөсү Ахматбек Келдибековдун эмне себептен чакырылышы жөнүндө маалымат берди.